Алтын эжем уксаңар ма аяктан үз үчүн көрбөйм. Жаштакка келейин сүйлөшөлүк десеңер үз үчүн башкасыңар. Алтын эже. Хорошо, киргизесем укпайсыңарбы? Мен айтып атам. Кызматкерлер түшүндүрүп келип айтып атат. Сүйлөшкүлө, Ош базары менен баягыда руководствосу менен сүйлөшүп айткам. Ичинен орун беребиз деген. Макул келсин деп. Эми укпайсыңарбы? Келсе, силер айтып атасыңар. Ал орундар бизге жакпайт, товарыбыз өтпөйт деп атасыңар. Эмне үчүн могу ичиндегилер баардыгын төлөш керек, а сиздер төлөбөйсүздөр? Мамлекет Ош базар силерге условия берип, ичине саткыла деп баягыда эле айтылган. Места берген жок. Эми силер кирбей атпайсыңарбы? Места берсин кирейли. Ичинен сатса адамдар эми азыраак өтөт да. Жок. Так как это тротуар, людей очень много проходит. Адам басала. Видимость вещей и продажи намного больше растет. С этим выгодно здесь продавать. Daha еще место берилdi. Вот, вся логика в этом. Вся логика в этом. Бул эже, сиздин өзүңүздүн местаңыз бар. Ош базарынын ичинде. Сиз окат сатасыз. Туурабы? Бирок өзүңүздүн местаңыз болгону менен бул жакка эмне чыгасыздар да? Буяка чыккан жок. Биякта тарп келатканда окаттыңар баары алып кетип атпайсыңарбы? Ана эмне кылайын? Жок, мен сизди айткан жокмун. Мен сизди айткан жокмун. Мен сизди айтып атам. Мен кара. Эч ким чыккан жок. Сиздин местаңыз туруп, бул жакта да сатып атышат да. Хотя у них есть свое место, где они продают. Выделили это место. Ну нет, они там и продают, и сюда отдельно выходят.